Manastın bütünlüğü de dep bulacağız. Buga çeyni 10 yıl murun deyibizdi, 10 yılda yol kaldı o balkim andan görüyorum. Bayağı düğün bayram edebizdi. Tengiri Manas dep çağırgan değil mi? Ayköl Manas. Murda Jaysan dep çağırdı, andan Ayköl Manas dep çağırdı. Oşonda dağı çok sözler bolgan o. Çok bilesiz. Talaşlar kaçıp жүргөнсүз. Бул эженики салттуу манас эмес. Башкача берилип атат депчи. Ооба. Мен бул нерсе азыр өзүнүн мезгилдин ыргагы менен жай эмесине ордуна коюлуп калгандай болду. Талаш жок. Анан мен сизден сурайын дегеним акыркы айларда, акыркы күндөрдө Жусуп Мамайдын манасы боюнча, Жусуп Мамайдын варианты боюнча кыргыздардын келип чыгышы, манастын келип чыгышы такыр башка деп манасчыларды, ошол эле тарыхчылардын ортосунда талкуу талаштар болуп атат. Ооба. Эми бул маселени манасчылык маселени манасчылардын өзүнө коюш керек. Бул нерсеге манасчылар өзү чекип коюш керек. Бул боюнча пикириңизди билдирбесеңиз болбойт. Биринчи Жайсан боюнча айталы да, манасты ар тараптуу жайылтуунун ыкмалары көп. Убагында Токтогул комуз менен айткан. Кенжекара кылгыякка салып манас айткан. Бул жайылтуу ыкмалары, бирок алар өздөрүн манасчымын деп эсептеген эмес. Ошол эле куйручук манас айткан болбосо, кадимки манасчылардын ыкмасы менен. Бирок аян берилбегендиктен жана башка себептерден улам өздөрүн манасчы деп эсептеген эмес биринчиден. Экинчиден, бул ошол коомго манасты жайылтуунун ыкмалары болгон да. Бүгүнкү коомдо эстрада менен башка менен айтылып атат, манас драмалары коюлуп атат, манасчылык боюнча кинолор тартылып атат. Ошонун баардыгы жайылтуунун түрү да. Жайсаң же Бүү Мариямдын манасы деген нерсе ошол сыяктуу бир жаңы агым катары караса бул туура деп эсептейм. А бирок манасчылык катары карагандын өзү туура эмес болуп калат. Себеби ал манас айтып аткан жок да. Мындай талашпай эле чечишип ала турган нерсе бар деп ойлойм да. Ал эми ички мазмунунда, идеологиясында канчалык өзгөрүүлөр болду, канчалык өзөгү бузулду деген нерсе да манас изилдөөчүлөр өзүнчө атайын ошол багытта анализ жасап бериш керек. Жеке турмушуна тиги жагына асылбай, ошол окуяларында эмнеси туура, эмнеси туура эмес. Эмне үчүн мынтип жазды деген нерселерди ушинтип талдаш керек да. Ал эми Жусуп Мамайга келе турган болсок, Жусуп Мамай салттуу манасчылык жолду улаган манасчылардан, сыймыктанган, даңазалуу манасчыларыбыздын биринен. Ага сөз тийгизгенге болбойт. Жеке менин пикиримде, манасчылар бул боюнча сый мамиледебиз. Бирок ошол жерде көптөгөн сөздөр болуп кетти. Биринчиден Жакыпты калмак деп койгон деген сөз бар. Ал жерде ошол жерде жатат. Мандем ошол жерде жатат, бирок анда мандем түшүнүктө жатат. Мен ал жерде окуганмын, жакшы билем. Канногой Жакып, Канногой калмак Жакыпты деген сөз бар да. Ал жерде калмак деген сөз Жакыпка эмес, Ногойго тиешелүү биринчиден. Себеби Ногой деген калмактын байы, ханы катары, варианттуулук деген ушул да. Калмактын бир байларынан эсептелинет. Жусуп Мамайдын вариантында. Мисалы, анты талаша турган болсо көптөгөн нерсе чыгар. Мисалы, Бөйөнкан, Чаянкан, Чаянкандан Балакан, Балакандан Каракан болуп, Саякбайдын санжырасында манастын ата бабаларында Бөйөнкан, Чаянкан деген бар. Бирок ошол эле Сагынбайда Бөйөнкан, Чаянкан Жакыптын кайнатасы, Багдөлөттүн атасы катары, Бөйөндүн уулу Чаяндын Багдөлөт деген кызын алды деп атат. Мына ушундай, бул деген жөн эле варианттуулукта, мында талаша турган нерсе жок. Анан жанагы калмак Жакыпты эмес, калмак Ногой Жакыпты деген сөз. Бул жерде түшүнүк, акцент туура эмес, басым туура эмес коюлуп калгандагы, ошону туура эмес кабылдап алганбыз, анан туура эмес талдоо алып, анан Кыргыздын жана аң сезими манасты Кытай деп атабы, манасты калмак деп атабы деген түшүнүк, бул ошону окуп түшүнбөй туруп бирөөнүн айткан сөзү менен калган элдин дүүлүгүсү ушул нерсеге алып келди. Ошол нерсени жөнөкөй адамда айткан жок. Элге баш манасчы, манас изилдөөчү эжелер, тарыхчылар айтып атпайбы? Манас түшүнбөй калды деп кайтпайбы? Эми адамдын аң сезими ар кандай да, анын илимине, билимине жараша болбойт. Балким биринчи жолу түшүнбөй айтып алып, андан кийин уялышы мүмкүн, тартынышы мүмкүн, жана башка себептер болушу мүмкүн. Ал бирөөнүн кадырына доо кетип айткым келбейт. Мен өзүмдүн жеке түшүнүгүмдү айттым. Балким меники туура эмес болуп аткандыр. Бирок мен түшүнгөн, билген нерсе боюнча ал жерде санжырасында башында айтылат. Бир
жерди үзүп алып туруп жана монтаж кылып, телевидение сөз менен монтаж кылып пайдаланбаш керек да. Жалпы окуяны, жалпы өзөктү түшүнүш керек. Контексттен жулуп алып, анан пайдаланганда туура эмес болуп калат. Андай нерседе жанагы Бакай сатып кетти деген түшүнүктөр да болбодубу, учурунда. Чоң аттуу башта эл башкарган, журт башкарган адамдардан ушундай сөздөр айтылбады. Ошондо да ушундай контексттен үзүп алган. Мен сага айран алып келип берейин деген сөзүнөн ушинтип качты деген түшүнүк болуп калган да. Жок, менин колуман келген ушул эле нерсе деген ой кеткен ал жерде. Ушул сыяктуу түшүнүктөр, туура эмес кабылдоолор жана контексттен үзүп алуулар, башка окуяларын салыштырбай туруп, башка окуяларын билбей туруп, балким ушинтип кабылдоолордон улам да. Жалпы жонунан алып караганда Жусуп Мамайдын вариантында так даана көрсөтүлгөн. Бир гана айырма бар. Ошол Жусуп Мамайдын вариантында Манастын бабалары ошол Энесайда турду деп айтылат. Бул эми табигый көрүнүш вариантылыктагы себеби ошол эле Мамбет Чокморов биз сыймыктанган дагы бир манасчыбыз Манаста Арсланбапта төрөлдү деп айтып атпайбы? Бул табигый көрүнүш, ошол адамдын өзүнүн жеке вариантындагы түшүнүк. 84 варианты, 83 анан варианты бар да, ошонун бири. Экинчи талаш кыргыздардын таралышы, жаралышы жөнүндө. Кыргыздардын жаралышы жөнүндө эки вариантты айткан Жусуп Мамай. Башында, Манастын башында берилген ал. Анан ал элдеги уламыш боюнча ушундай нерсе айтылат деп берген да. Дал ушундай деп берген эмес. Ушундай кыргыздардын жаралышы боюнча ушундай эки уламыш бар деп гана берген. Кыргыздын жаралышы жөнүндө не деген гана уламыштар чыккан жок. Ошонун эле бири. Дал ушундай деп берген эмес. Эки вариантты бирдей берген. Укканын киргизген да, бир сөз менен айтканда. Маалыматты жеткизген. Талдап алыш адамдын аң сезимине, окурмандын аң сезимине жараша болуш керек. Бул биринчиси, экинчиси жанагы кулдан тараган тексис деген түшүнүк бул туура эмес. Жеңи жокту кул деп ким айтат? Тексис деп ким айтат? Ошол Хан Мамайдын таралышындагы окуя дал ошол жеңи жоктун окуясы сыяктуу эле да, ала болуп ооруп, хан баласын бөлүп чыгарып. Жеңи жокто ошентип куй таласта жүрүп чоңоюп атпайбы? Мына ошол сыяктуу эле окуя. Ал жерде эч кандай тексис, кул, анан күңдү алып берет деген түшүнүк жок. Алып берди деген түшүнүк бар. Кимди алып бергендиги жөн күңдү алып берди деп так айтылганыбыз. Кантип хандын кызына бул жорукта жок жоксун да, күңдү алып берет деген жорукта жок жоксун. Бардык бир эле Кыргызстан эмес, бардык элдин түшүнүгүндө хандын баласы күңдү алып туруп, анан тексис жерден бирөөнү алып туруп деген нерсе болгон эмес. Өзгөчө кыргыздарда тег жайын сурап, куда болгончо кулу бийиңди сураш, куда болгондон кийин кул да болсо сыйлаш деген сөз эмне үчүн айтылган? Ошого чейин, алганга чейин териштирип, сүрүштүрүп туруп алган. Жетитаны суроо, иликтөө, жиликтөө эмне үчүн чыккан? Анан Манаста ошондой нерсенин кетип калышы мүмкүн эмес. Албетте кемчиликтер болот. Саякбай атабыз айтып атат. Манас бабаңардын жомогу Чытырман Токой анда адашса адашып калгандырмын деп. Сагынбай атабыз адашкан, Саякбай атабыз адашкан, Жусуп Мамай атабыз дагы адашкан. Кемчиликтер болот. Бирок ким эмнени издесе ошону табат дегендей, биз улуу дүйнөдөн кемчиликти эмес, улуулуктарды издешибиз керек. Ошол кемчиликтерди түздөп билип отурушубуз керек. Албетте, ошон үчүн варианттуулук деген келип чыгып атат да. Ал ошол мурункунун кемчилигин кетирбөөнүн далбасасы болуш керек. Аны адам аң сезимде ириге болот. Мен маселен Сагынбайдыкын эле билем, Сагынбайдыкы эле туура деп тура берсем, бул туура эмес болот да. Адам Манастын бейнеси, Манастагы каармандардын бейнелери жөнүндө ушундай аң сезимге баскынчылык болбош керек. Адам ар бири өзү кыялдангандай элестетиш керек деп атпайбызбы? Окуяларды дагы ошондой кабылдаш керек. Ким кайсыны туура деп эсептесе, туура деп кабылдаш керек дагы, туура эмес болсо туура эмес. Болгону ошол түшүнүктү башкага таңуулап дал ушундай экен дегенден өзү чекилик болот деп ойлойм да. Бир сыйра айтып коюш керек, бирок ошондо дагы ушул менин түшүнүгүм туура эмес болуп аткан жокпу деп өзүнчө акыл калчап талдап алыш керек. Мамлекет үчүн биринчи кезекте мамлекеттик деңгээлде идеологияны жүргүзүш керек. Бул кандай? Бул мамлекеттик деңгээлде мамлекет башчыларыбыздын жүрөгүндө Манас жок. Ачык айтышыбыз керек. Азыркы президентибиздин деле жүрөгүндө Манас бар экендиги күмөн. Толук кабыл ала элек. Түшүнбөйт десем жарашат да. Болбосо биринчи кезекте ошолордун милдети болчу. Манасын элин башкарып атат да.
Manastın elin başkarış üçün Manastı suyuş gerek, Manastı biliş gerek da. Manastı bilbey turup, Manastı süybey turup, Manaska güybey turup, Manastın elin kanıtı başkarabız. Anan kalsa Manaska ündebey turup, Manas jönünde dаңазалуу işlerdi жасабай туруп, Manas жалпы журттун мамлекеттик деңгээлде, эл аралык деңгээлде сыймыктана турган, даңазалай турган нерсе болуш керек. Эл аралык жанагы президенттер келгенде биринчи манасчыларды, Манасты даңазалай турган болуш керек. Ошондо мамлекеттин кадыры артат. Ошондо Манаска болгон мамиле өзгөрөт. Демек, ушул сөзүңүздөн улам муктаждыктар көп десе. Муктаждыктар көп. Бул бир эле жагдайда. Экинчи жагдай жана мен айтып аткан нерсе. Заманбап жетишкендиктер аркылуу жайылтууда жеке адамдын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Муну мамлекеттик деңгээлде жүзөгө ашырыш керек да. Ошол мамлекеттик телевидениелер бар. Ошолорго эмне үчүн тапшырык кетпейт? Ушундай Манас боюнча таспаларды тарткыла, анимацияларды жасагыла. Бул боюнча атайын бөлүнүш керек каражат. Бул мамлекеттик идеология ушунда болуш керек да. Балдарыбыз Бетман болобуз деп чоңоюп атат. Жаңы жылдарды калктын Расамаханын кептерин кийишет. Эмне үчүн Манас, Чубак, Алмамбет болуусу келбейт? Себеби алардын бейнелери иштелген эмес. Ал үчүн жаштарды, балдарды күнөөлөбүшүбүз керек. Ал үчүн мамлекет күнөөлүү болуш керек. Себеби ошондой идеология иштеп чыга элек. Ошондой сүрөттөрдү тартып чыгышыбыз керек. Ошондой боёкторду бериш керек. Ошондой кийимдерди, куурчактарды иштеп чыгышыбыз керек болсо. Анан ошондо бала күнү түнү көргөн билгени Манас болуп калса, Чубак болуп калса, анан ошондо ошол аркылуу тарбияланат. Ансыз кургак сөз болуп кала берет. Рахмат.